Ошентип Ашымкан агайга кошулуп, группабыз менен капитализмдин көрүн касып кирдик. Капиталисттердин адамзаттын канын соргон жыйылмагус, байлык, бийлик, акча деген эч нерседен кайра тартпаган жаңгешти, шылуун, жада калса балтыр эти катылек балдарды малай жумшап, өтүгүн тасалатып, кордоп, элди бай кедейге бөлүп алып, кара таман калкты аяусуз эскен зордук зомбулугун агайыбыз тажабай түшүндүрүп жатты. Биз алардын мыкаачылыгын өз көзүбүз менен көрбөгөн соң, адамды эзүү, теңсиздик, жакырчылык, бай, кедей дегендери мээбизге сиңбей, кулагыбыздын сыртынан агып кетип атты. Аны сескен агай, империализм деген бул чиреген торт деп чыгып кетти. Ашымкан агай кезектеги лекциясын окуп жатты. Ошентип Ленин башында турган пролетариаттар табынын ой максаты жүзөгө ашып, улуу Октябрь революциясы жеңип чыкты. Троцкий ошондо: "Жолдоштор, биз капиталисттер салган темир жолдор менен фабрика заводдорду түп тамырдан бери талкалайбыз. Биз өзүбүздүн жолдорду, социализмдин жолдорун салып, социализмдин фабрика заводдорун курабыз" деди. Анда Ленин айтты: "Жок, жолдоштор, Троцкийдики туура эмес. Биз андай кылбайбыз. Биз темир жолдор менен завод фабрикаларды талкалабайбыз. Тескерисинче завод фабрикаларды, темир жолдорду сактап калып, алардын желкесин май баскан кожоюндарын кууп чыгабыз" деди. Ашымкан агай күтпөгөн жерден группанын старостасын ордунан тургузду. "Касымалиев, Троцкий эмне деди эле?" Касымалиев группанын старостасы болчу. Старосталардын дээрлик баары эле турмушка бышып, армияда кызмат кылып келген, мугалимдер менен оңой тил табышкан балдар болгон менен сабакка келгенде дээрлик начар эле. Маселен, филфактын бир курду старосталардын ичинен жападан жалгыз бетибизге карманганыбыз марксистик стипендиант Баратбай Аракеев гана болбосо, калган мен баштагандарыбыздын баарысы сабактан нөл болчубуз. "Кана Касымалиев, айтчы, Троцкий эмне деди?" Нарымбек чакчылекей болуп кетти. "Агай, университетте чындык жок" деди Нарымбек. "Касымалиев, Троцкийди айт." "Агай, биздин университетте чындык жок, таптакыр чындык жок." "Олтур 5" деди агай. Агайдын журналга 2 деген баа койгонун билбестен, балдарга баш бармагын көрсөткөн Нарымбек жайдаңдап келип ордуна олтурду. 9-майдын алдында бүт ордендерин төшүнө тагынып алып, лекцияга университет менен толтура болуп кирип келген Найманбаев агайыбызды көрүп алып, мугалимдердин ичинен согушка катышкан жалгыз эле ушул Садык агай болсо керек деп ойлочубуз. Көрсө согушка мен окуган журналистика бөлүмүнүн кафедра башчысы Токтосун Мамбесалиев агай да катышкан экен. Согушка катышканын кокусунан өз оозунан угуп калып, лекциясы тачатып жибергенде эле аны алыста калган фронтту көздөй алып жөнөбөр элек. Топту бузуп: "Агай, университет боюнча биз жалгыз эле Найманбаев агай согушка барып келген экен деп ойлоп жүрчүбүз" десем: "Жок, жолдош Дүйшеев, сиз катуу жаңылышасыз. Согушка биз да барганбыз" деп жылмайды. "Ой, агай, сиз да бардыңыз беле? Кантип согуштуңуз эле? Айтып бериңизчи" деп араң турган балдар кыздар жаалап жиберет. "Биздин боюбуз мылтыктан ашчу эмес. Ошого карабай суранып жатып ата мекенди коргоого аттанганбыз, жолдоштор" деди агай. "Немистерди аттыңыз беле анан?" деди Бейшенбек. "Жолдош Калыков, эгер немисти сиз аттасаңыз, анда немис сизди атып салбайбы" деди агай. "Агай, 5 жыл бою согушуп жүрүп анан бир да жолу өлгөн жоксузбу" деп сурады Жаныбек Өмүралиев. Агай суроону укпай калдыбы, же укмаксан болгон түр көрсөттүбү, же Жаныбектин шумдуктуу суроосун балдардын күлкүсү басып кеттиби, билбейм, жооп бербей койду. Аңгыча Дүйшеев деканга деген үндөн улам ойлорумду жыйнап, декан Санспай Иманалиевдин маңдайында турдум. Эмне болуп ит болуп жүрөсүң" деди агай. "Ит кубалап" дедим. Анан ошол балдар болуп вино ичип атканбыз агай. Анан эле кайдан жайдан мотоциклчен милициячыга калып, ит мити менен мени кубалап жөнөдү. Кармап алдым, анан качып кутулдум. Аббали, кайдан ичтиң эле? Профилакторийдин алдынан. Муну угаар менен Санспай агай бети арысын алып чыгып мурдуна такап, бырышып-тырышып туруп толтура бир бышкырып алды да туталанып, жини келип: "Акмак атаңдын оозуга" деп чыдай албай кетти. Акмак атаңдын оозуга. Профилакторийдин алдынан да киччеби? Кудайды бир карасаң болбойбу? Мындай бир милиция көрбөгөн. Аңчөнөк таап алып ичсең өлөт белең. Анан да дардайып профилакторийдин алдына жатып алып ичет деген эмне шундук? Балячкир. Ал жерден ичкениңди милиция эмес, мен көрсөм деле кубалап жөнөмөкмүн деп күпүлдөп кое берди агайым. Иче калып эле кетип калабыз деп ойлогонбуз. Канча ичтиңер эле? 2 бөтөлкөнүн бири түгөнгөндө келип калды агай. Кештиги жок. Бири ичилбеген бойдон калдыбы анан?
Жок дегенде баарын ичкенден кийин кубалас эмне? Мына эме аннайынан окуудан кубуланган турасың. Агайдын балекетин аласыңбы? Запка Федоран күндө келе берип тажатты. Мына жазганы. Агай окуп кирди. Жолдош Дүйшеев Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын флагманы болгон университеттин аброюна көө жапты. Коммунисттик идеяларга жат жүрүш турушу менен студент деген ыйык наамды булгады. Мындан ары бул өңдүү моралдык жактан мандемдүү гражданиндин советтик студенттердин катарында билим алууга акысы жок деп эсептейбиз. Жолдош Дүйшеевди окуудан чыгаруу маселесин чечип берүү жагын деканаттан сурайбыз деп колу коюлуп аты жөнү кызмат даражасы жазылыптыр. Жүрө Акматовго. Тактырың эми ошол жерден чечилет деп агай мени Акматовго ээрчитип жөнөдү. Көз алдыма 3 күн мурдагы окуя тартылды. Акыркы ыстыканды алып жиберери менен эле качтык. Милиция деген үндөн улам татырактап качып жөнөгөнүм эсимде. Мектепте окуп жүргөндө жеңил атлетикага катышып, ас жерден чуркоодон район боюнча чемпион боло жастаганымдын пайдасын көрө эле келем, ошондо көрдүм. Кыргыз милициясынын немис итине карагандатпай чымын кыйын болуп сызып бараттым. Ошондо кокусунан бир жак туфлийимдин боосу үзүлүп кетпегенде сөзсүз кутулуп кетет элем. Жатаканага 10 чакты кадам калганда бурчта өсүп турган тыттырактын оң жагындагы аракка барып жыгылдым. Ит келип басып калды. Кыймылдайын десем эле оозун ачат. Өөдү болоюн десем эле ырылдап кое берет. Анан ээси жетип жибин тартып мен ордумдан турдум. Турсам жатакананын миң сандаган тереселеринен баштары чыккан балдар кыздар көздөрүн албай мени тиктеп турган экен. Ит эле болдум дедим ичимден. Топтошо калган студент балдар дароо жылан толгоого салып, мени милиция менен итке жолотпой, шакектей уруп, айлампага алып олтуруп жатакананын оозуна келгенде каш шакелешти. Учкан бойдон экинчи кабаттагы карбектердикине кирип барып, шым көйнөгүмдү алмаштырдым да терезеден секирип түшүп, инфаркттын жатаканасына көздөй басып кеттим. Милициянын жогорку кабатты көздөй дүпүрөп чуркап бараткан табышы угулуп кала берди. Итке кубаланган атагым факультетке дүңдей түшүп, анча-мынча аброюмдун ойрону чыгып, кочкорлук бир кыз менен сүйлөшсөм деп жүргөн кыялым күмжан болуп кыйрады. Мени ит кубалаган окуя деле акырындап унутулуп калат беле. Бирок баканооз бирөөлөр кафедра башчысына шыбырап барган экен. 3 күндөн кийин мени окуудан чыгаруу тууралуу маселе коюлду. Акматов деген университеттин профсоюз комитетинин төрагасы экенин анын кабинетиндеги жазуудан улам билдим. Кирип олтураарыбыз менен эле Саныспай агайым бугуу тумшук башына түк чыкканы оозуна кылайып бирдем албаган эме. Ошол күнү сааттай болуп, профилакторийден чыга калса 2 мас газонду тепсеп, тайраңдап ичкилик ичип олтурган экен дейт. Ошолорду тартипке чакырам деп барып, өзү милицияга кабылып калып атпайбы шороң дурайын деп сүйлөп кирди. Акматов жазмаңдай, узун бойлуу, келбеттүү киши эле. Анда эмне себептен милиция ошол ичип олтурган мастарды кубалабай сизди кубалап жүрөт деп мага кайрылды. Мен мастарды тургузуп жиберип басып кеткен элем десем эле Саныспай агайым. Мастардын карматпай качып кеткенине ызасы келген милиция итин булгатып куруп жатпайбы? Анан айбан эме масы ким, соосу ким ылгамак беле деди. Окуусу кандай деди Акматов. Отличник, староста, Дубалгесттин редактору, активист, чымыны бар, китеп чыгарам деп жүрөт деп агайым базарга сата турган койдой мени мактап жиберди. А болуптур, бара бергиле деди КМУнун правкомунун төрагасы. Биз сыртка чыктык. Ыраазылыгымды кантип билдиреримди билбей, айдап жиберген күндө эле менден университеттин кылыгы ишайбай турганына карабастан окуудан чыгартпай алып калган Саныспай агайымдын жакшылыгына жетине албай барбалаңдап, экөөбүз эки жерде менин астратам экимди чегип турдук. Ошентип эс тарткандан тартып эле эч бир эрежеге сыйып жашай албаган менин рельстен чыгып кеткен вагонго окшоп, батинкемден чыгып кеткен күндөрүм көп эле болду. Филфактын майып кыздарын көрсөм эле аяп, бир жакшылык кылгым келип жөн тура албай, акчалуу боло калсам эле чөнтөгүм кычышып, конфет сатып бере салып, эригип турган кезимде колумдагы саатымды билегине байлай салып, эртеси кайра ала албай Нуралыны убара кылган күндөрүм да билинбей артта калды. Биз бүтүп кетерге аз калганда Филфактын аренасында Кубан Бекботоев деген жаңы герой пайда болду. Саныспай агайды такай Филфактын өсөм деп максат кылган активист студенттери жандап, коштоп жүрө эле. Ошолордун коштоосунда чыгып келаткан Саныспай агайдын так алдына боорунда милиция деген жазуусу бар көмкө машина келип токтоп, ал эмне үчүн келгенин түшүнө электе эле арткы эшиги шарак ачылып, ичинен топ этип жыңайла Кубан секирип түштү жерге. Түшүп эле айланып кетейин агайбай, ушунча да издетесизби?
Истеп жүрүп эртеден бери суй жыгылдым. Жатаканага барам, жоксуз. Главный корпуска барам, жоксуз. Анан Бекботоев деген кайдагы бир студенти милицияга түшүп калса, аттуу баштуу филфактын деканы ошол байкушту чыгарып алганга жарабаптыр деп коомчулукка бөөдө систи шерменде кылып албайын, кокус сабакта болуп жүрбөсүн деп түз эле милицияны бияка айдатып келдим. 15 сом берип мени бошотуп алыңыз агай. Стипендиям тиери менен берем. Бербесем майнеке болоюн деп бакылдап жиберди. Оозу менен оро курган атаңдын оозуга деди да. Саныспай агай төш чөнтөгүнө колун салып 15 сомду санап милицияга сунду. Кубанды калтырып жөнөп кетти. Ал кезде милиция бөлүмдөрүндө медвытрезвитель дегендер иштечү. Мас болуп түшкөндөрдү алып барып соолуктуруп 15 сом штраф салып, иштеген же окуган жерине кабарлап, мас болуп түштү деген кат жөнөтүп, 15 сом төлөй албагандарын 15 суткага чейин кесип жиберчү. Медвытрезвительге түшүп, анысы билинип калган студенттерди окуудан айдап тасалар эле. Мен да бир жолу түнөп чыккам. Ошол Кубан окуу корпусунун алдынан жолукту. Алматыга жоголуп кетип 1 айдан кийин келген кези болчу. Бир аска жок боло түшсө мугалимдер тим эле карызга батырып жибериптир. Болгондо да 11 сабактан карыз экенмин. Агайларымдын тынчын алып, алардын алтындай убактыларын коротуп, мага баа коюп бересизби деп кайсы бетим менен уялбай суранып барат элем. Анда эле ыйманы зат бет деген калабы деп, өзүм эле отул деп коюп алып атам деп, тең жарымынын көбү коюлуп бүтүп калган колундагы ведомство көргөздү. Бир рет Крупская атындагы орус драма театрынын күнбатыш жагындагы жолго туруп алып, аркы терки өткөндөрдөн шереңке сурап атам дейт. Сааттай болуп эч кимден шереңке чыкпай койгондон күйүп турган түбөлүк отту көрө коюп сүйүнүп кетип, ушундан не күйгүсү бала коёнчу көрүнгөндө шереңке сурабай деп, сойлоп барып тамеки күйгүсүп атсам, милиция келип шийрагымдан сүйрөп кетип, анан чыр чатакты сүйбөгөн жаным. Мынча болду, эми бир түнөп келе коёюн. Түнөбөй жүргөн бөлөк бөтөн жер беле деп милицияга түнөп чыгып, сабактан кечигип калбадымбы дечү. Ошол жылдары темир жол вокзалындагы Михаил Васильевич Фрунзенин эстелигине шааты жөлөп коюп, жууп тазалап, жаңыртып сырдап, кайсыл бир майрамга карата даярдык көрүп жаткан учуру болчу. Кубан ошондо бүтүндөй университетти дуу кылган окуясын мага минтип айтып берген эле. Кудай албаган кишинин баспаган жери жатпаган төрү, каспаган көрү калбайт тура Шакебай. Ал жака темсилеп каяктан барып калганымды билбейм. Вокзалдын буфетинен чыга калсам эле айгырын атырылтып, алдымда Михаил Васильевичтин өзү келатат. Апакебай, колунда кылычы жалаңдайт. Кудай албаган Бекботоев, убадан гана акмак. Тяншандын каза картасын сүрүн жедирем дегениң эсиңден чыгып кеттиби? Күсабир. Качан көрсөм эле темселеп ушул жерде жүрөсүң. Ичкен пивоңдун согун менин түбүмө төгүп коюп, башыңды кыя чабайын биттин баласы деп эле качырып келатат айлан. Анан кантип жетип, кантип шааты менен чуркап чыгып, артына кантип барып учкашып калганымды билбейм. Белинен сыга кучактап алып, кеттик Михаил Васильевич, кеттик нарынга, кеттик биздикине, Тяншандын казы картасына деп кыйкырып жатыпмын. Бир маалда карасам, милиция тегеректеп калыптыр. Бекботоев түшкүнүң дейт. Мен Бекботоев эмесмин, кароолчумун, түшпөйм. Бекботоев десеңер тиякта буфетте олтурат дедим. Бекботоев, сени биз катыныбыздан жакшы тааныйбыз. Сыйың менен түш дейт. Көрсө баары эле өзүмдүн тааныш милицияларым экен. Алдап соологанга болбой калды. Анан күч тең болбогондуктан багынып колго түшүп бердим деген эле. Филфактын комсомол комитетинин ошол кездеги секретары Жусуп Алсейитов минтип эскерет. Саныспай агай чалат. Эмне болду агай десем, кеттик баяга таңдын оозу кырайындагы түрмөгө түшүп калыптыр, чыгарып келели дейт. Барсак күлүңдөп Кубан олтурат. Ит, эмне олтурасың мында дейди агай. Жөн жайлы олтурам агай. Милициялар алып кетерди айттым жакшы эле. Силер жаман экенсиңер. Кармаарын кармап алып агайга айтып коет экенсиңер. Минтип айтып кое берсеңер экинчи келбей коем десем, эми мындан ары айтпайбыз деп касам ичип, убада берип кол алышкандан кол кудайдын мөөрү эмеспи. Кол алышып алып барбай койсом жигиттик болбос. Анын үстүнө Саныспай агай, кол алышкандан кийин жигит болсоңор дайыма айткан убадаңарда бекем тургула деп окутпады беле деп келе бердим агай деп жылмайып коет. Саныспай агайдын күйбөгөн жери күл болуп кетти. Агай ушинтип Кубанды милициядан канча рет алып чыкпады. Биз да акыры Кой таштагы аскер бөлүгүндө сбордо болуп, көп өтпөй окуу жайын бүтүрүп, турмуштун дайрасына түштүк да туш тарапка агып кеттик. Мен облустук Нарын Правдасы гезитине кабарчы болуп орноштум.
5 жыл бою куралданган кургак теориялардын күүсү менен обул редакциянын эскире берип таш болуп катып калган турмушун реформалап жиберчүдөй жалбырттап барган дымагымдын оту алакандай нарынды жалаң мансаптуулар мыкчып алып, ырыстуу дегендердин баарын өздөрү билип, кие турган кийимиң, жей турган этиң, жада калса окуй турган китебиңе дейре атайын талоонун киргизип, обкомдун талоонусуз жылтыраган эчтеке сатып ала албай калган куюу бузук заманынын дубалын бир сүзгөндөн кийин өзүнөн өзү өчүп жок болду. Ошондой күндөрдүн биринде күтпөгөн жерден Кубан жолукту. О Кудай урган, сен кайдан десем, нарынга келгем, иштеп атам дейт. Окуңчу? Окууну таштадым, болбой калды. Каерде иштеп атасың анан? Облустук вычислительный центрда инженер болуп. Кантип тааныш менен орношуп алдым. Эч ким адистигимди сураган жок. Качан кууп жиберер экен деп жүрөгүм түшүп жүргөн кезим. Бир жолу машина бузулуп калды. Оңдо периңиздеп ошол жерде иштеген кыздар кайрылды. Отвертка кармагандан бөлөк эчтеке билбеген жаным, айыбым ачылып калбасын деп, эсептөөчү машина катуу бузулуптур. Кокус замыкание болсо жарылып кетиши мүмкүн. Андан көрө бирөөбүз эле өлөлү. Оңдоп бүткүчө баарыңар сыртка чыгып тургула деп, баарын сыртка чыгарып жиберип, отвертка менен бир бөлмөнүн шыбына чейин тирелген аппаратуралардын көрүнгөн жерин сайгылап жүрсөм, Кудай жылга бир маалда дыр-дыр этип барып иштеп кетти. Ошондон бери машина бузула элек, эми бузулса өлдүм деген эле. Кубанды ошондон кийин экинчи көрбөй калдым. Кийин кырсыктап кетип каза болуп калды деп уктум. Кайран жигит. Филфактын көрүнгөн жиндисинин таламын талашып, аны аяп, коргоп, тилдеп, сөгүп жүрүп киши кылгысы келген Сансызбай агай Кубанды да адам кылгысы келген. Бирок Кубандын боюна бир нерсе токтой тургандай соо жери калган эмес эле. Суу куярың менен көрүнгөн жеринен диркиреп ага берип, жамап жаскап урунгандан көрө ыргытып жибергенден башкага жарабай калган челекке окшоп калган болчу. Такыр эле болбой калганда агай анын суу аккан жерлерин таптешиктеп туруп, Советтик армиянын катарына жөнөтүп жиберди. 2 жыл деген көз килешпей өтөт экен. Бир күн эле жадырап жайнап, армия деген армия экен Шакыбай. Адам болуп келдим, бүттеми, окуйм. Баягы итчиликтер кайталанбайт деп, аскер формасы боюна жарашкан Кубан кайрадан пайда болду. Санай келсем, Улуттук университеттин филфагынын кагаз бети түтпөй турган таланттуу улан кыздарынын баары Сансызбай агайды айланып тегеренип, канат байлап, анын жылуу уясынан улам бирибиз учуп кетип, улам кийин келгенибиз менен агайыбыз кала берип, биздин да окууну бүтүп кетчү кезибиз келип жеткен экен. Экинчи курска келгенде Диаматтан лекция окуган Жумагулов деген агайыбыз бир күнү эмдиги жумадан баштап лекцияны менин ордума Роза Отунбаева деген эжеңер окуйт деп коштошту. Акыркы сабагында филфактын 4 группасы же 200 студент жаңы эжекебиздин биринчи лекциясы бүтөөрү менен Жумагулов деген агайыбыз лекцияны кыргызча окучу. Кыргызча окуңуз, орусча түшүнбөйбүз деп жер тепкилеп узаттык. Кийинки лекцияда Жумагулов келип, Роза Отунбаева деген мектепти 10 жыл орусча бүтсө, андан кийин Москвадагы ЭМГУну 5 жыл орусча окуса, анан 2 жыл чыгыш Германияда стажировкада болуп, диссертациясын немисче жактаса, окуу китептердин баары орусча болсо, анан лекцияны силер ойлогондой эле көз ачып жумганча кыргызча окуп кеткиле, ал эмне сыйкырчы бекен? Орусча окуңар келбесе анда окууга эмне үчүн келдиңер? Тил билмейин адам болбойсуңар. Ушуну кулагыңарга куюп, мээңерге түйүп койгула деп бизди катуу тилдеди. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.